пайгамбар алейхиссалату вассаламга каршы чыккан капырлар, мушриктердин дагы бир жараксыз, алсыз, караңгылык түшүнүктөгү жүйөлөрүнүн бири күч ээлери, авторитет адамдар, жер бетинде байлык, бийликте жүргөн, таанымал, кээ бирине Аллах таалам бийлик берген, кээ бирине байлык берген, ошондой адамдардын амалдарын карап, түшүнүктөрүн угуп, аларга берилген жакшылыктарды карап, алар кандай болсо, ошол сөзү да чындык, түшүнүгү да акыйкат, амалдары да туура деп ойлошкон. Ошол нерсеге алданып калган адамдар. Кадыр баркы, акчасы, бийлиги, байлыгы буларга жөн берилген жок. Анда булардын акыйкаты, чындыгы бар. Ошон үчүн булар туура деп, ошолорду ээрчип, пайгамбарды алейхиссалату вассалам ээрчибей койго турган адамдар абалы болгон. Эгерде жалган болсо, анда булар мындай ийгиликке, мындай байлык мансапка, мындай бир таанымалдыкка, кадыр баркка жетпейт эле деп чаташып, кээ бирлер ушул нерсени далил катары көргөзүшкөн. Эгер акыйкат болбосо, Алла таалам буларды колдобосо эмнеге берет? Анда булар чындыкта Алла таалам булардан ыраазы, анда булардын сөзү да, амалы да, жашоосу дагы туура деген түшүнүк менен алданып калышкан. Бул тараза чындыгында жалган, туура эмес. Аллах таалам канча деген жерде Куранда мурунку өтүп кеткен капырлардын жер менен жексен болгон, бороон менен, сел менен, топон суу менен, ар кандай Алла таалам өзүнүн аскерлери менен талкалап салган коомдордун ушундай байлыкта, бийликте, токчулукта, жыргалчылыкта түшүнүктөрү кенен болгондугу, бирок ошондой болсо деле алар жалганда болгон экенин көп жерде Куранда баяндаган. Аябай көп Куранда. Авалам ясиру фил арди фаянзуру кайфа кана акибату аллазина мин каблихим ва кану ашадда минхум кувва. Канча деген адамдарды биз мурунку доорлордо жок кылдык, талкаладык. Алар токчулукта, молчулукта, байлыктын үстүндө эле жер бетин кыдырып карап көрүшпөйбү? Алардын акыбеттери кандай болуп бүтөт? Алар күч десе күч, кубат десе кубатта, бийлик десе бийликте болгон. Бирок ал нерселер эч кандай жардам бербеди. Аллах таалам ошол байлыктары чындыкка табууга жардам бербеди. Канча деген коомдорду биз талкаладык, кандай гана күч кубатта, бийиктикте эле. Мындайча айтканда, бул бийлик, байлык бир жакшылыкта жүргөнү алардын бир чындык жолдо экенине далил эмес, тараза эмес. Балким ошондой капчылыкта жүрсө дагы, жамандык жолдо жүрсө дагы, бийлик, байлык берилип, ошондо да акыйкат таппай жүргөндүгү, бул Алла таалам алардан назарын көтөрүп, таштап койгондугунан кабар берет. Эле момун адамды Алла таалам назарында туура эмес жолго бараткан болсо, ар кандай сыноолорду берип эскертет, өзүнүн коргоосунда алып жүрөт. Ал эми капырларды бул дүйнөдө тозокко кирүүгө татыктуу болсун деп, ырыскылардын эшигин ачып салат. Алла таалам Куранда айткандай: "Фаламма насу ма зуккиру бих фатахна алейхим абуаба кулли шей". Алар эскертилген нерсени унутуп салганда, биз аларга бардык ырыскынын эшиктерин ачып койдук дейт. Алар ал нерсе менен сүйүнүштү, кубанышты, ошо берилген бийлик, байлыкка. Эмне деди айрымдар: "Биз Кудайдын эрке кулдарыбыз, биз мыктыбыз, байлык, бийлик деген бар бизде. Эгер биз Кудайга жакпасак, ким жагат? Биз бейишке кирбесек, ким кирет?" деген түшүнүккө чейин барышкан. Мына ушинтип кубанышканда, Алла таалам аларды күтүүсүз жерден азапка түшүрдүк. Мындай аяттар аябай көп. Мындайча айтканда, бул тараза эмес, алардын жакшылыкта жүргөнүнө белги эмес. Бүгүнкү күндө дагы ушул нерсе кайра кайтып келгенде, кээ бир бай адамдарды көрүп каласыздар. Миллиардер адам ушундай байыганда, бийликте болгондо, кадимки чындыкты билип алгандай элдерге акыл үйрөтүп баштагандар болот. Мына мен байлыкта менде таанымалмын, мындаймын, менин акылым күчтүү, мен айткан нерсе туура деп адамдарга үстөмдүк кылып, сүйлөп, өзүн көргөзүп чыкса, карапайым адамдар буга берилген монча байлыктар жөн эместир, мунун да сөзү чындык окшойт деп, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзүнө каршы келсе да кабыл кылып кетсе, Аллах сактасын, кайрадан баягы эле жахилиянын пайгамбарга каршы чыгып өлгөн адамдардын кейпин кийген болот, Аллах сактасын. Ошон үчүн акыйкатты таанууда Аллах тааламдан көп тауфик сураш керек. Бирок эң негизи нерсе ийгилик, жакшылык Аллах таалам колунда. Аллах тааламдан пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма: "Я мукаллибал кулуб вал абсар, таббит калби ала диник". О жүрөктөрдү, көздөрдү оодарган Аллахым, өзүң диниңе бекем кыл деп дайыма суранып жүргөн. Эгерде адамда илимине, түшүнүгүнө,
акылына, өзүн кыйын терең ойлоно алам, мындай десе, ошол түшүнүгүнө таштап салат дагы. Анан бат эле адашып кетет. Кээ бир адамдар өзүнүн таанымалдыгына, байлыгына, бийлигине таянып, бир нерселерди өзүнүн чөнтөгүнө чыгарып келе берет. Чындыктай кылып көргөзүп. Көп адамдар аласта ушинтип алардын байлык, бийлигине, таанымалдыгына, күчүнө алданып, адашып, пикирлерине ээрчип кетет дагы. Пайгамбар алып келген динден оолак болуп кетет, Алла сактасын.